Жылда Борбордук стадиондо белгиленүүчү майрамдык иш-чараны быйыл Баткен шаарынын бийлиги Манас эс алуу комплексинде өзгөчө шаң менен өткөрүүнү колго алды. Айлана көккө бөлөнгөн кооз жерде сейилдеп көңүл ачкан элдин майрамдык маанайы да ачык. Жылда Баткен шаарынын борборунда өткөн эле стадиондо. Ал жерде эл көбөйүп, машиналар тыгын болуп, бетартиптер көп болчу эле. Бул жерде аябай жакшы, сонун, салкын, бар жак жам-жашыл. Элдердин баары маанайы жакшы. Азыркы учурдан пайдаланып биринчи кыргыз элимди бүгүнкү эгемендүүлүк 34 жылдыгы менен куттуктап кетем. Кыргыз элиме дайыма тынчтык болсун, элибизде ден соолук, өлкөбүз өнүп өтсүн, эч жамандык болбосун. Кыргызстаныбыз алдыңкы өлкөлөрдүн катарында болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Ошондой эле ошого өзүмдүн дагы салымымды кошкум келет. Элге майрамдык маанай тартуулап иш-чаранын маданий бөлүгүн мыкты өткөрүү үчүн Баткен облустук музыкалык драма театрдын режиссер артисттери Кыргызстандын эгемендүүлүгү тууралуу сахналаштырылган музыкалык программа тартуулады. Мына ошо чоң улуу держава СССР мамлекети ушул таркагандан кийин кыргыздарга өзгөчө эле эме тийип калды да. Бир улуктук деп айтсам болот, бийиктик даража. Мына ошону көрсөтөм. Андан кийин эле ошол Кыргызстандын мына бүгүнгө чейин өсүп атканы бүт бардыгы музыкалык композиция эле болот. Башы биздин элдин биринчи эле ушул Манас менен айтылат, Манас менен башталат. Майрамдык иш-чаранын алкагында Баткендеги көркөм сүрөт мектебинин окуучулары шаар тургундарына жана конокторго өздөрүнүн чыгармаларын тартууласа, анын эле жанында улуттук каада салт, үрп-адаттарды камтыган көргөзмөлөр уюштурулуп, айыл чарба жана жергиликтүү өндүрүштөгү продукциялардын жарманкеси өткөрүлдү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, жаратылыштын койнунда, кооз эс алуу жайында, Манас эстелигинин алкагында сонун майрам уюштурулуп атат. Бул майрам өзгөчө айырмаланган кол өнөрчүлүктөр көргөзмөсү, улуу нарк деген аталыштагы кол өнөрчүлүк көргөзмөсү, анан кийин Карегимде өрүксар аттуу сүрөт көргөзмөсү, айыл чарба жана өнөр жай көргөзмөсү, ошондой эле спорттук иш-чаралар, оюн зооктор, андан сырткары Борбордук аянтта концерттик программа театрлаштырылган көрүнүштөр менен коштолот. Эгемендүүлүктүн 34 жылдык мааракесине арналган майрамдык иш-чаралар Баткен облусунун бардык район шаарларында белгиленип, элге жагымдуу маанай тартууланды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.